Эне тилим, ичим кылым карыткан, эч ким аны өчүр албайт тарыхтан. Эне тилим, эстелигим урабас, келбес жайга кетсем дагы жарыктан. Ушундай эсаптардын автору бүгүн бизге конокко келип отурат, тааныштырып өтөлү. Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Тынчтыкбек Нурманбетов агайыбыз бизге конокто. Кош келиңиз агай. Рахмат. Менен кош келиптирсиз. Кутман таңыңыздар менен силердин да. Бирге болсун. Бүгүн сизден сурай турчу суроолорубуз өтө көп. Ошонун азына болсо дагы бир аз жетишип калганга, жооп алганга жетишип калалы деп азыр сизге суроолорду узаталы. Деги эле азыркы учурда сиздин чыгармачылыгыңыз жолуңузда мына китептериңиз өтө көп чыккан. Кандай сонун нерселер болуп атат? Жакшы болот. Бул чыгармачылык деген түшүктүү жол, көп түшүктүү, көп эмгектенүүнү керек болсо өмүр жолунда азап тартууну. Мени калемдештерим азаптын акыны дейт. Себеби бул жерге келбей калыптыр. Азаптын 50-чыры деген 4-чү жыйнагым чыккан. Ошондо азаптын 40 чыры бар да. Мына ошого илимдин доктору Али Турдугулов деген окумуштуу агайыңыздар мындай илимий тасыктап, ушундай кандай өзгөчөлүгү Нурманбетов акындын. Ал деги эле эмне деген азап? Эмне үчүн азап? Жандын тартып азабын, жазган сырым, газалым, жан бүткөндүн баарысы жандын тартат азабын. Адам жок азап тартпаган, адам жок жаза баспаган, барга жокко бел байлап, аттадым азап астана. Ассамдан азап айынан, бармактай бала чагымдан, азапка жакын жан болдум, ал деле балким багымда. Азап менен алып бурушуп келемин, кээ азапка жеңилемин, жеңемин. Ашка салган татым туздай азапка, аш болсом да, ток болсом да көнөмүн. Себеби жараткан ар бир пендени жаратканда өзүнүн тагдыры менен жаратат. Ыр дегенде абдан артында сыр дегени бар да, уйкаш турбайбы? Ар бир чыгарма, бул китеп эмес, ар бир чыгарманы толгонуп, ойлонуп, жана энелерибиз бир перзентти төрөш үчүн 9 ай толгонсо, биз керек болсо мен бир ырды 40 жыл толгондум. Кара көлдө шубакчы болуп жүргөн кезим эле бир кара кашка ашык болуп калып. Андан кийин ошону жаза албай жүрүп 17,5 жашымда эле да. Андан кийин 60ка чыкканда араң жазбадым. Ичиңизде жүрө берди ошо. Кара көлдүн кара көзү буралган, кызыл гүлдөй көз кызарткан кыраңдан сенден бөлөк башка бир жан билбеген, башым менен кетет эми бир арман. Кара көлдүн кара көзү муңайган, аястында ак булуттай булайган, жас белгиси, нас белгиси сыңары бай чечегим кара алдында кылайган. Кара көлдүн кара көзү кыялбас, кылым өтсө жаштык кыял кыярбас. Мен өтүп кетишим мүмкүн, а менин жашоого болгон, турмушка болгон, өмүргө болгон кумарлануум ошол 17,5 жашымда кандай болсо дал ошондо кыярбай жашай бердим. Эң сонун. Агай, акыркы учурларда ошол сиздердин чыгармачылыгыңыздарда 5 акын долбоору, жакшы ишке кирген дегендей, ушул долбоор туурасында айтсаңыз, анан алдыда мына ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө боюнча да долбоорлор иштелип чыгып аткан экен, ошол туурасында. Түшүндүм. Бул 15-жылы өткөн биринчи айланма. Ошо 40-жылдардан баштап 80-жылдардагы туулгандан 5 муун болуп атпайбы? Ар бир тайпага бөлүнөт дагы муун болуп. Андан 5 акындан катышат. Андан быйыл эл аралык Турсой деген уюм бар. Түрк тилдүү мамлекеттердин маданияты. Андан Кыргыз улуттук жазуучулары, анан мамлекеттик ЛТР телекомпаниясынын биргеликте мында 50-жылдан баштадык. Анан 90-жылга келди. Андан кийин ар бир тайпада 5 акындан катышат. Биринчи 2 көркөм ырын окуйт. Экинчи түркий тилде жазылган, түрк тилинде жазылган чыгаан акындардын эң классикалык ырын которот. Аны 2 күн калганда берилет. Андан кийин тигил же бул акындын сөзүнө жазылган жакшы обон
ошону тигил же бул артист аткарат, музыканттын аты аталат. Андан кийин акындыктан кандай башка өнөрү бар акындын? Көзбой мочу болушу мүмкүн, Зайырбек Ажыматовго окшоп. Жакшы ырдап коюшу мүмкүн. Биринчи айлампада өзүңүз да катышкансыз агай. Биринчи айлампада өзүм да катышканмын. Андан кийин мына 27 февралда акыркы 90-жылдарда туулган акын эң кызык болот да. Мында Мырзайым Айтымбетова деген баягы 15-жылы биринчи жолу эгемендик жылдарында өттү да. Жаш акындар фестивалы мына ал жерде турбайбы, мекенге таазим өкмөттүк деңгээлде. Буга дагы 115 катышуучу катышып, ошонун дээрлик көпчүлүгү акындар, анын ичинде акын кыз келиндер экен. Ошондо Лира Камчөкова деген кызыбыз баш байгени алды, Айтымбетова атайым сыйлыкты алды. Анан автоматтык түрдө эч кандай тигиндей кылып анан улуттук жазуу союзуна мүчөлүккө кабыл алдык. Анан Кудайга шүгүр, Фейсбуктан андай мындай окуп атпайсыңар. Уушубуз кур эмес, өзгөчө чыгармачылык жаштардын жигери абдан күчтүү, өткөндө жакшы өттү. Мына азыр дагы жакшы өтөт деп даярдыктар жүрүп атат. Эң башкысы тиги Түрксой уюмунун башкачы Дүйшен Касеевич өзү келет экен. Биздин кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин демилгеси менен өтүп атат. Андан кызык жагы жеңүүчү, ар бир топтон жеңүүчү $5 байг алат. Ого. Андан кийин бул алар өзүнчө китеп болуп чыгарылат. Андан кийин кыябы келип калса, буйруса, анан Түркияга барып келишет. Жакшы. Ушул долбоордо өзүңүз дагы ак таңдай төш белгисин алгансыз, ооба. Мен Түрксойдун артыкчылыктуу деген байгези бар экен, аны мага тагышкан. Анан азыр эми Союздун жетекчисинин бир катары ошо уюштуруу чыгармачылык жагына мен жооп беремин. Бардык кыздар, жаштар, жигиттер ушу өткөндө Умар Нусуалиптен көрдүңөрбү? Бир колу менен домбара чертет экен, бир колу менен комуз чертет экен. Ушундай жигерде бул чыгармачылыкка жакшы шыкак берип, анан жазма акындар көз жазымда калып атпады беле? Мындай эми кара, эфирдин артыкчылыгы экен да. Кеч журналдар илгерки жүзүң деп чыга албайт, ошон үчүн. Андан экинчи сурооңуз, быйыл бизге кыргыз мамлекетинде чоң маданий окуя, жалаң эле Кыргызстан эмес, бүт түрк тилдүү мамлекеттерде ошол жогоруда мен айткан Түрксой уюму 2018-жылды Чыңгыз Айтматов атындагы жыл болуп жарыяланды. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн жылы республиканын президенти тарабынан ошол ааламга атагы чыккан кыргыз элин дүйнөгө тааныткан классик жазуучу Чыңгыз Төрөкулуш Айтматовдун 90 жылдык мааракесин уюштуруу жана тийиштүү деңгээлде жогорку өткөрүүгө катайын жарлык чыккан. Мына мурда күнү өттү окшойт, биринчи премьер-министрдин Сапар Жумакадыровичтин жетекчилиги астында буйруса баардык маселени, ал кишинин чыгармачылыгына байланыштуу маселени, калтырган абдай керестерин, ал кишинин дүйнөлүк адабиятта, кыргыз адабиятында, түркү маданияттагы алган орду жөнүндө дагы бир жолу ошол Айтматовдун деңгээлин ааламга тете Айтматов болбосо ким даңаза болбосун. Ушундай маселелер бар. Баракеле. Жазушылар союзундагы бир топ алдагы иштерин дагы тааныштырып өтөбүз. Азыр болсо бир аз чегүүнү жасап, өзүңүздүн поэтикалык саптарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Анда эми ырлар жөн жазылбайт да. Ар бир ырдын тарыхы бар, Кыргызды кыргыз кылып турган бул манасчылык өнөр. Ооба. Күйчүлүк өнөр, анан оон. Мына ырдын бир ырыспай деп атабыз. Комуз күйчү деген бир мен жаш кезимде жазылды эле. Бул антологияга чыгып Комуз күйчү. Олтурдум комуз күйсүн көпкө тыңшап. Көрдүңүзбү? Кыргыз капкака кыргыз жанын батырганбы, капкага кыргыз сырын жашырганбы? Болбосо неге минтип көкүрөгө кут болуп комуз күйсү уюп калды. Кылдарын жүрөк кандан чыйратканбы, каректин нуру менен сырдатканбы? Кабарай каным дүргүп, делбиреймин укканда сынган бугу кан барканда. Ай баракелде. Эң сонун. Же болбосо өмүр. Ошо жаш кезинде, силер жаш кезинде
өмір деген ыр жазғамын да. Өткен күндер көз алдымдан чуғырып, өткін болып құлағыма ұғылып, өмірдегі біраз көрген жақшылық, көмөксүктүн қайтарымы тұйылып. Өмір сенин өтөлүңө жетем деп, өмір сенин сыр түйүнүң чечем деп, өмір сенин өрүн қарай жүрсөм да, эмне кетир жолар бабайт кечең деп. Берилгенсип менин гана енчиме, өмір саға кеде кылдым текебер, өмір сенин жете албасам баркыңа, өсек төрттөп жүзүңдү үйрүп кете бер. Баракелде. Себеби жаштык кезде жүрөк курч болот, сезим туйгуң ошондой күйүп турасың да. Андан бара анан такшалып тотугуп калгандан кийин анан жанагыдай мекен жөнүндө уч кыйрысыз кең өлкөм уктап жатат мемиреп, жүрөгүмө береттем кызыл туусу желбиреп, күнбү түнбү талап бердей болуу керек кыракы, күзөтөмүн көз үрмөбөй мекен чегин раакы. Ысык суугун тарткан сайын мекен баркын билетпейм, ыйык сезим алан сайын жүрөк ыйык сезим алан сайын деп кетет да. Бул мен 25 жашымда тиги Монголия менен Кытайдын чегинде Даурия деген жер бар, станция Даурия. Ошол жерде советтик жоокермин мен. Баракелде. Буга кыргыз эл акыны, кыргыз жазма поэзиясынын негиздөөчүнүн бири Айтылуу Темир Кулматалиев Ак жол сага жаш акын деген ушуларды мисалга келтирип жазганда, бул жигит буйруса чоң советтик патриот акын болгон деди. Эми өзүңүздөр билесиздер кандай акын болгонумду. Мен ошо Темекенин баталып калганыма өмүр бою сыйынктанып жүрөмүн. Агай, анан сизге дагы ушул советтик армиянын гвардия отличниги төшмөлүгүн тапшырып эле, ошондон улам болсо керек да. Ооба. Эми ал жерде чыным деле баягы солдаттык өтүктү кийип, мына ошол Порт Артур деген мотаткычтар аскериндеги эң даңазалуу Порт Артур полкуна алган аскер күлчү келдим мен. Анан ошо валенка кийсеңиз дагы суу өтөт. Мынау жерден маңдайдан мынау жактан чыгат. Түү деген түкүрүң жерге тийбейт, ишенип койгон. Мына ошого карабастан мен да апенди, мен да партияга өтөт элем деп университет бүтүп алгандан кетип атпайм. Баракелде. Барып кызмат кылдым, бирок ошол 1 жыл мага турмуштук университет болду да мага. Ошондо Түбөлүк от деген жазып, Түбөлүк от жанында өткөндө Түбөлүк зор эртеге сыймыктанам деп. Бул жигер берет, кайрат берет адамга. Муну такшаласың да. Жазуучулар союзу мынакей Якутияга чейин барып адабият кечесин уюштуруп атасыздар. Бул болсо мынакей өзүңүз жогоруда айткандай, Молдокулуштун 150 жылдыгын, Медина Албаевдин 100 жылдыгына карата жакшы иш-чаралар уюштуруп атасыздар. Анан өзүңүздүн ушул жазуучулар союзу менен жумуш менен чыгармачылыкты баягы кантип айкалыштырып атасыз? Убакыт бөлүнүп атабы баягы поэзияны? Кызлар кайсыл учурда чыгып атат, Поэзияны тагдыр башыңызга кийип алгандан кийин. Ооба. Эми мен чын айтайынчы, мен жазуучулар союзунун жетекчиси эмес, ушу акын болоюн деген оюм жок болчу. Мен зав клуб болоюн деп келгем шаарга. Баракелде. Анан тагдыр экен да. Ушу 2014-жылы май айында калемдештерим, замандаштарым шайлап коюшту, анан иштеп атабыз. Албетте тиги ал жерде биз мындай бир кызыл акча санап айлык албайбыз. Же бир тигиндей мындай жок, баягы мындай бир чыгармачыл адам катары ошо калемдештердин ишенин актоо деген ниетте убакытты таап, анан бул жерде бир жерди унутуп коюп турбуз. Мен 31 жылдан бери өспүрүмдөр менен жаштардын эски жаш лежинчи азыр Кырчын деген журналдын редакторлору. Москвадан бекитилген ага 40 редактормун мен. Ошондо Айтматтын таламын талашып, до каких пор будете хвалить вашего Айтматова деп Пальцев деген секретарь бар экен, комсомолдун борбордук комитетинин. Анан жооп бердим. Эмне үчүн мактап айт экенбиз десем, бутума көрсөтпөй үстөлдүн алдынан сектор басма сөз секторунун башчысы бутка белги берди, айтышпагын депчи. Анан ошон үчүн ал жакта дагы эми чын айтайынбы, мындай ниет кылып
мындай жетишем деген киши жетишет. Эми ал мага туз артып аткан жок да, туура. Ичине иштейм десе иштейт. Анан жогоруда айтылып кетпеди, Союздун өткөн жылкы айта турган бир мактанарлык иши Якутия Саха деген республика бар. Биздин ошо бизге окшогон жакут элибиз да. Якуттар. Анан ошолорду 66-жылы 1-декада өткөн экенбиз Кыргыз Совет адабиятын. Мында кыргыз адабиятынын жана өнөрүнүн күндөрү өттү. Агай, сөзүңүзгө аралжы. Бизде теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелучу, Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сизди угуп жатабыз, ардактуу теле көрүүчү, сүйлөй берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Мен сиздерге агайга суроо берейин. Сиз байланыштасыз, келиңиз. Алло. Байланыш үзүлүп калды окшойт, кайрадан байланышка чыгыңызды өтүнөбүз. Сөзүңүздү улантып берсеңиз болот. Өткөн жылы июнь айында Якутиянын парламенттин спикери деп эле айтайлычы, Александр Жирков деген демилгеси менен биздин Кыргыз Республикасынын баатыры бар, Бексултан Жакиев деген. Ошол экөө көптөн бери манасчылыкты, алар долохончу деп коет. Нурген Батыр деген бар, ошол биз которулуп, Шаршендан Абдулдаевди чоң манастыкты мындай чоң китеп да. Анан ошондон башталышып, анан кийин Күнөстүү Кыргызстан деген антология чыгарылды. Кара сөзчүлөрдөн Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Мурза Гапаров, Раев менен бүтөт, Мати Сакыптардын аңгемелери. Анан кийин Токтогулдан баштап Зайырбек Ажыматовго чейин акындардын, анын ичинде мен да бармын албетте. Ошо жакут тилине кетиришип китеп чыгарышты. А биз болсо, Салт Бала Тоо журналын бир номерин толугу менен тагыраагы май айында чыккан. Ушу жакут туугандардын жазуучуларынын өмүр таржымалы чыгармалары, аңгемелери, ырлары, повести бар. Ошондой кылып, мындай барып бир үзүлүп калган туугандык байланышты уланттык. Анан ошол тапканыбыз ошо болду. Абдан жакшы. Анан биз баягы илгери Союз учурундагы Казакстан менен жазуучулар менен байланыш болуп атат. Аны дагы жөнгө салып атабыз. Чоң рахмат агай, түшүнүктүү болду. Сизге ыраазычылык билдирели. Убактыбыз келип калды. Баягы маанилүү, маңыздуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ак кызмат өтөгүлө, элиңиздер жаш кезде жакшылап ак кызмат өтөп койсоңор, эл ыраазы болсо, атанын уулу, эненин кызы дедирген жакшынакай чыгармачы инсандардын болдулар. Чоң рахмат. Жазуучулар союзунун атынан сизерге рахмат айтамын. Сизге рахмат. Силердин теле студиянын жетекчилигине ушундай улуттук жазуучулар союзу бар экен, ушундай чыгармачы адамдар бар деп, мүмкүн болсо ошо жазуучуларды тартып жүрсөңөр, бул көрөнгөлүү Кыргыз адабиятынын азыркы көч башында баратканда Рамис сындуу, Омар Султанов, Рамис Рыскулов сындуу классик акындарыбыз көз өтөрү. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Сизге рахмат. Кадырман көрүүчү, биздин студиябызда конокто Кыргыз улуттук жазуучулар союзу төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Тынчтыкбек Нурманбетов агайыбыз болду. Биз болсо берүүбүздү алга карай улантабыз. Ал эми азыр болсо жаш төкмө акындар туурасында сюжет даярдалган, ошону көрөлү.